Туугандар, ассаламу алейкум. Москвада 400 адамга ылайык эң эле чоң ресторандардын бири ачылды. Караңыздар, ресторан Азия номер 1. Бул жагына келсеңиздер, тегереги бүт эле бесплатный парковка. Бул жерде ичинде чайханасы да бар, рестораны да бар, кабинасы да бар, музыкасы да бар. Кыскасы, мындайча айтканда, универсальный ресторан болуп тур, жүрүңүздөр анда. Так, мынаке туугандар, астынан көргөзсөм көрүнбөй калбасын деп атайын үстүнө чыктым. Мынаке 400 адамдык десем ишенбей атсаңыздар керек. Банкет болобу, той мареке болобу, могул көрүп турган столдорду любой өзүңүздөр каалагандай кылып могул жерге орнотуп алып, той мареке өткөзсөңүздөр боло берет экен. Могул жерде азыр банкет өтүп жатат экен. Бул жагында кабиналары бар атайын. Столдору момундай. Ошондой эле бул жердин тамактарына токтоло кетсек, туугандар, биз сүйүп жеген улуттук тамактардын бүт бар эле бар экен. Бул жерде спиртной коюлбайт да экен, сатылбайт да экен туугандар. Мындайча айтканда ресторан адал. Бул жерде музыкальный аппараттары бүт өзү менен, тушоо той жана башка нерселер болсо айта кеткендей эле таңкы саат 5ке чейин кызмат көрсөтүшөт. Ошондой эле 29 числода Нурлан Насиптин концерт болот дейт туугандар. Каалоочулар болсо келип көрсөңүздөр болот. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Ошол номерлерге чала бересиздер туугандар. Карагылачы, атмосфера укмуш эми. Таксисттерге керектүү эң эле важный информация бизнес-ланч. Бизнес-ланчка нелер кирет десеңиздер, первый, второй салаты, наны, чай болуп баардыгы болгону 500 рубль туугандар. Бизнес-ланч понедельниктен баштап пятницага чейин, 12ден баштап саат 5ке чейин. Ошондой эле таксисттерге кофе бесплатный. Мындайча айтканда, каалаган кофеңиздерди заказ кылып, ичип кетсеңиздер болот. С собой алып кетсеңиздер да болот. Карагыла. Мынакей туугандар, кайрадан эле мен Нургазы сиздердин кызматыңыздардамын буйруса. Бүгүн күнгө жума, числого 21 июнь болду туугандар. Барыңыздардын жумаңыздар маарек болсун. Көптөн бери чыкпай калган себеби туугандар, өткөндө катуу ангина болуп, үйдө 3-4 күн ооруп жатып калдым, укол алып атып, ошентип атадан кийин араң өзүмө келдим туугандар. Бир 15 жыл болду мында катуу ангина болуп келем, эмне болду билбейм. Же могу ысык суук болуп атып, же могу машинанын кондиционер утпай атат окшойт да. Акыркы күндөрү моу эки колдорум вообще эле ысыбай калып атат монда. Музда ушунчалык сиңип кетет окшойт да адам денесинечи, вообще колдорум ысыбай калып атат. Ушундай туугандар, бүгүн ушинтип роликти баштайбыз. Как обычно эле жуудуруп, тазалатып машинелерди. Анан кийин дагы жакшы неме бар. Өткөндөгү В-класска буйруса заявка жөнөтүп койгонбуз, одобренияны күтүп атабыз. Буйруса ал машина чыкса эле могул машинаны арендага берем туугандар. Эгерде кимде ким арендага алам десе, мен Instagram көрсөтүп коем. Ошол жака катталып жазыла берсеңиздер болот. Уже эле балдар жазып атат, мен алам, мен минейин депчи. Бирок машинаны алгандан кийин анан айтам туугандар. Машинанын арендасы эми плюс-минус 5000-5500 болуп атат туугандар. Баардык жерде эле билип атасыңар. Буну берип туруп эле арендага, анан беркин менен өзүм кайра эле такси кылып, нар жак бер жак кылып видео кыла бермекчимин туугандар. Төлөмүнө келе турган болсок, плюс-минус 200 миңге жакындап атат. В-класстын төлөмү 3 жылгачы. Ошондой туугандар. Дагы бир сонун жаңылык туугандар. Жакын арада, может айдын аягына чейин болуп калабы, же айдын аягынан кийинки айга туура келип калабы, 50 миң сомдук белек бизден катталуучулардын арасында ойнотмокчумун. Ошол 50 миң сомдук белектин списогун мага комментарийге жаза кетсеңиздер, өтө жакшы болот эле. Мисалы үчүн бир подарок да 2000 сомдон ашпаган, общий суммасы бир 50 миң болуш керек да туугандар. Общий суммасы анан окшош подарок эмес, ар кандай болуш керек да. Мисалы үчүн регистратор, наушник, дагы бир нерсе. Не только эле мындай балдарга эмес, арасында бизде кыздар да бар дегендейчи. Ошондой туугандар, аралаштырып туруп 50 миң сомго список кылып туруп, мага комментарийге жазып жүрсеңиздер, мен окуп көрөйүн. Кимге кандай көбүнчө мындай туура келет да, чтобы мындай подарокка бергенде дагы ошол подарок бир нерсеге жарап калса деген жакшы үмүт да туугандар. Ошондой андыктан күтөм туугандар. 50 миң сомдон ашпаган, ар бир подарок 2 миңден ашпаган подарок болсун. Ошондо 50 миңге канча подарок келет көрөбүз. Ал жакты да тартып көргөзөм. Савеловскийге барабызбы, каяка барабыз, кандай подарок болот, ошого жараша карап көрөбүз туугандар. Балып подароктарды алып, андан кийин каждый роликте
Birden padarektарды подписчиктерге, биздин катталуучу досторго birden бере баштайбыз туугандар. Ушундай кеттик анда машинени оталдырып алып бисмилля деп ишти баштайлы. Жума күнү иш жакшы болчу эле. Кечки саат 5 болуп калды. Машинени барып, мойка кылдырып туруп, анан кийин бүгүн дагы бир кызык ролик сиздерге тартуулап келсем. Кеттик анда. Так, всё. Буйруса бүт бардыгы даяр. Сууну алдым. Болушунча пахтадан коюп, 2 жвачка, влажный, сухой салфетка, даже 3 жвачка коюп койдум. Зарядниктер бар. Все, туугандар, только работать остался. Кеттик эми. Машинени жуудурдум, жылтыратып. Черненияны кылдырдым. Ушундай эле бизнес класста ишке чыгып кетиш биз үчүн өтө проблема да. Өтө проблема. Саат 6:30 болуп кетти. Саат 6:30 болуп кетти. Бисмилля деп баштайбыз эми. 8 приоритет менен көрөбүз эми бүгүн. Бонус канчанчы числого чейин болду экен эми? 27-сине чейин окшойт да. Ушуну бир кылып коюш керек эле. 17.000 асмандан түшкөндөй болот. Тарс этип чыгып калат эле. Бисмилля. 1,5 миңге заправка кылдым. 1,5 миң бүгүн багама кеңири жетет болуш керек. 1,5 миңчи. Жетип ашып да калат болуш керек даже. Статистикалар биз сразу сброс кылып коеюн. Так, открой дверь самостоятельно деп. Поездка в тишине. Почти 2 коэффициент менен берип атат туугандар. Так, туугандар, биринчи заказды алып келдим. 40 минутта келдим. Поездка в тишине деп. Жетип келдим эптеп, Вернадский проспект 40 минутта 3564 рубльге келдим. Нормально болду. Пачин жакшы буйруса. Вернадский проспекттен дагы жакшы заказдар түшүп калчу эле. Азыр бир аз күтө турабыз. Машинени жууп чыкканда мынтип айнегине бир нерсе агып түштү да туннелдин ичиндечи. Биз ачып коюнчу, парковкада турганча. Ана вышкалар кетти, черкин. Daha bir заказды алып келдим. Окейлерди карасаң бүт красота болуп кийинип жүрүшөт карагыла. Easy Drive таксопаркынан дагы сонун жаңылык. Эгерде кимде ким Comfort Plus айдайын деп турган болсо, келсеңиздер Comfort Plus'ка особый скидка болуп атат. Данный момент 3000 тегере экен. Келсеңиздер, бакытка жолуксаңыздар, өтө жакшы скидкаларды кылып Comfort Plus'тарды берип жөнөтөт. Андан сырткары экономдор 1600дөн безвыходной, комфорттор 2100дөн баштап 2500 рубльге чейин, 2600 рубльге чейин экен. Жылына комплектациясына жараша тургандар. Бул паркта без депозит, без ничего. Билесиздер, бул жерден машина алсаңыздар, ушул паркта иштешиңерге туура келет. Парктын комиссиясы 4%. Бул жерде без депозит, без ничего тургандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына көргөзүп коем. Ошол номерлерге чала бересиздер. Кошумчалай кетчү нерсе тургандар. Бул жерде керектелүүчү документтер жаныңарда сөзсүз түрдө права, паспорт, регистрация, СНИЛС, ошолар оригиналы жаныңарда болсун тургандар. Телефон номерин видеонун астына жазып коем тургандар. Данный момент 20-30дай машина бар экен. Ушул жерге келе бересиздер. Кеттик анда. Азыр кечинде сонун болуп кийинип чыгышат, эртең менен карасаң бүт бардыгы бири-бирине жөлөнүп калышкан болот. Бир заказ 28 мүнөттө, экинчи заказ мындайча айтканда 1831 рубль болду. Так, саат 8ден 20 мүнөт өттү. Кеч кирип калды уже. Жарык бирок дагы эле.
Daha bir zakazda alıp geldim. 1000 rubl oldu. 20 minutта. Yol keler. 37 mingге ужин кылып чыгыптыр элестеткиле. 37 мingге ужин кылып чыкты. Мындай ресторанга дагы бир 4-5 айдан кийин кирсек 100 миң болуп калат окшойт деп. Только мындай лям туда, лям сюда сүйлөшөт го. 70 миллион. Ему отдай 100 миллион, мен переводи деп. Охо, дедим анан кийин. Биз эшектей болуп, мисалы үчүн эме 30-40 миңге канча күн? Таза иштейм десең, бир 3 күн, 4 күн иштесең, бизнес класста таза. А булар секин бир ужинда бокал винасы дейт, 1500 рублей дейт бокал вина. 7 бокал вина içtim öyle 7,5 миң болуп дейт. Канча дейт, Житти кылып атат экенсиңер дедим, красота болуп алып дедим, жетелешип. Келат эле чокуш эле бир мени урушуп кетсе, ушундай урустур. Жанагындагы бирок сразу урушуп кетип, кайра сразу жарашып кетип, ушинтип жүрө беришет. Ушундай. Кечки саат 8-ден 55 өттү. Зарабатык канча болуп калды? Зарабатык уже 4,5 миң болуп калыптыр. Димитровский шоссе. Bir ayta кетчү нерсе тугандар. Азыр курсак тойгозуп келип алып, өткөндө билесиңер, бул экшн камерандагы розыгрышка ойнотуп атам. Өзүм эле азыр Sony'ге тартып атам тугандар. Sony мага өтө удобный экен, звугу да жакшы, картинасы да жакшы. Бул менен монтип фокус алып атабы, албай атабы деп кечке пайлап атып, мындай мысль качып кетет экен да, башыңдан эмне деп сүйлөрүм билбей калат экенсиң. Ушундай тугандар. Буну 8 миң рубльга алгам. Бир баланы машинасына реклама кылып калып, келип, Нургазы алып койчу, көрчү, эгерде сага туура келсе дедиле. Но жакшы, мындай путешествие ар жак бер жакка кылгандачы. Просто көптөн бери эми жөн эле жатып, бузулуп же аркы берки болбосун деп, чисто ушул подписчиктерге, досторго ушуну дагы белек катары бергени туура көрдүм тугандар. Андыктан эң жакшы комментарий жазгандардан видеого лайк басып, айта кетейин. Мен каналыма катталып, YouTube'га, Instagram'га видеолорго лайк басып, эң жакшы комментарий калтырган достордун бирөөсүнө беребиз деген тугандар. Кыргызстан болсо Кыргызстанга салып беребиз. Болбосо акчасын которуп беребиз дегендей. Мобильный өтө жакшы камера, өтө качественный тугандар. Бул подделканын аркы берки эмес, өтө жакшы. Үйдө жанагынтип влог тартып, жанагындай мен алектенем дегендерге болсо, өтө сонун аппарат тугандар. Чын. Стабилизациясы өзү менен чык жанагындай креативный кылып тартып калат го кээбиркилер жанагындай. Поварлар, например, бирдекилерди кескилеп, ыргытып, ошого вот, например, моундай камералар вообще сонун болот тугандар. Флешканы жанына саласың, бир эле кнопканы тарс бассаң, тартып кете берет. Стабилизациясы өзү менен айткандай эле ушундай. А так менин өзүм Сонькама жетпейт экен. Звугу жакшы. Широкоугольный, мындай эле койсоң деле весь машинанын ичиндеги пассажирлардан бери бүт бардыгы батат, бүт бардыгынын звугу жазылат. Айтор жакшы. Мындай тугандар. Так что активный болуп, каналга катталып, Instagramга катталып, лайк басып, комментарий жазып жүргөндөрдүн буюрса жакын ортодо айттым, бул эле эмес, андан башка да 50 миң сомдук дагы белектерди алып дагы ойнотом тугандар. Андыктан буюрса менин каналыма, Instagram'ыма болбосо YouTube'га катталып, ушинтип активный болуп жүргөн достор буюрса менден бир куру калбайт тугандар. Сөзсүз түрдө подаркалуу болушат. Ай сайын өткөзүп турабыз ошогон жакшы оюндарды. Каждый видеодо көргөзүп турабыз ким утуп атканы. Бирок мындай утуп атканын тугандар. Каждый видеодо видеонун ортосунда болуп калышы мүмкүн, же аягында болуп калышы мүмкүн. Анан кийин жанагынтип
мен объявлять этип бир какойчуну жеңүүчүнү аныктап аты жөнүн айткандан кийин анан кийин табылбай калып бегеси же чалбай калып не болуп калса обижать этпегиле туугандар. Ошон үчүн видеону кунт куюп көрүп постоянно карап турсаңыздар, чтобы жанагынтип жеңип калсаңар дагы жеңген белегиңерди колдон чыгара бербегиле деп ошого айта кетейин дегеним туугандар. 9-дан 45 мүнөт өтүп калды. Домой коюп алып, Шереметова жака бир барып келсемби де отурам туугандар. Ушундай. Көрөбүз азыр. Берсе берди, болбосо сразу линия коюп дальше кататься эте беребиз. Короче, Крокус Сити Холлдан заказ түштү азырчы. Бисмилла деп секейин кирип бара беребиз. Так, демкат. Айнектерди жаап коюн. Азыр как раз ичине кирип барганча көрөбүз. Өткөндө эмнеде выставка болуп атат эле дейт. Мен оюм ошондой ой келди дейм, билгендер деле көп экен жанагындайчы. Так. Азыр арка аркасынан киребиз, бунусу жабык окшойт. Эч нерсе жок, бирок ичинде ограждение кылып бүт тосуп коюптур. Азыр Вегастын воротасынан киребиз азыр.它这个是离的酒店很近。有一种失而复得的感觉，有没有？等了这个2个小时。对，没告诉他，为了干你一下，等了2小时。他们真的挺随性的，说出去吃饭就撤了。 Кытайлар бир орусту шарт этип алыптыр. Үчөөсү экен бир орус кызды шарт этип жетелеп кирип кетти деп сөттүп чалап учук англисче сүйлөйт экен кыз. Бизнесменбиз деп кулакка терип алып кетти эми. Убактылуу болсо эле болду, самый главный. Так. 1905'teki Garden Plaza'ya gelip kaldım. Saat 12:30 болып кетті. Көптен бері ночь дегенге daha başım ağrıyor başladı. Короче, nerede bir 5 minut neme kılış gerek oldu, перекур kılış gerek oldu. Таза havaga çıkıp
24 minuttur daha biz zakaz alıp geldik 1412 rubla. Saat 2'den 20 minut öttü. Tak 2.36 koeffisiyentmen beri otat 4-6 minut narcaktan. Ey Ramazan boltat koy bu yakta. Ну вот, давай по велодороге. Ana sağa. Ana sağa молодец. Taksi dep ne de kırış kere olsun. Takside özüm bile özüş kaynap atar. Арбатский переулок тоже едем, да? Хорошо. Эй, Ramazan! Üçten kaç ötük etti saat? 3'ten 13 minut öttü. Kaçak işlep koydum. 12'den giyinir hoca. Başta 6000 işlep koydum bu. Da. Tak, toğanlar. Aytıp bereyim desem. Uykum gelip bol boy kaldım. Baştan böyle koyup beni uktap alıp duran aytıp beresem. Biroq действительно mu zarulum jüre örgençi öttünün göz ziyan eken de tönügünüçü. Вообще men o geçinde ушундай беймалдарда көзүм вообще көрбөй калып атат. Дальняктарды вообще де онда кетип аткан адамды уже беттен тааныбай калып атам да. Ушундай айткандар вообще чыдабай калдым. Ишини уктап алып туруп кийин айтып берем. Утро. Добрый обед утро. Кейде ушин аза сагынып каласың, машинада уктагың келип дагычы. Канча болду? Саат 10:30 болуп кетти. Аромат чытанат го машинанын ичи. Так. Кече что там было? Өчүп койгон экен да. Көзү чыкылды.
Qanchaga ishteganim aytpay kelib uxtab жатып qoldim shu. Aylu tün buldu. Заказ. 11 заказ, короче, туғандар общий. Маки, баланста жоқ эле. 14 000 болуп тур. 200 рубль бар болчу өзү баланстачы. Баланста 200 рубль бар болчу. Канчада баштадым эле? Так. Кече күндө жакшы эле иштесем болот эле, 3 эле уйкум келип болбой калдым да. 7'de баштаган экен биринчи заказды. 7'den баштап саат 3-кө чейин 14 000. Дагы 3-4 саат иштегенде ғой 20 000 чейин иштесе болот эле, уйкум келип болбой калды. Рисковать эткен не стоит, билесиңер, а? Ушундай айтылгандар. Жакшы бир заработок болду, көчөнө көрүп атасыңар. Гаишниктер өтө көп, айныкта ушу таксини тосуп жаман эзип атат. Лишь биле чукуп бир нерсе табыш керек болуп атат буларгачы. Ушундай айтылгандар, эмки видеодо көрүшкөнчө, буюрса V-классты күтөбүз. Жакында буну арендага берип, анан кийин V-класс менен дагы кызыктуу видеолор болмокчу.